Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы, урматтуу достор. Жакшы иштер бар, официалдык жумуштарга орноштуруу долбоору, ошондой эле ресторанский же окутуу борбору, анын жетекчиси мен Ислам Калдаев. Сиздер көрүп тургандай биз бүгүн Москва шаарынын Внуково аэропортундабыз. Сиздер билгендей эле биз Россияга иштейм деген адамдардын 7-чи группасын жумуштарга орноштурдук. Баардыгы Кудай бурса иштеп жатышат. Эми болсо биз Внуково аэропортунан сиздер көрүп тургандай эле Кыргызстандагы аэропорт Манас аэропортуна учуп барабыз дагы. 8-чи группа адамдарын алып келгенге. Урматтуу жаамат, сиздер билгендей эле биз Россия Федерациясынын баардык каалоочуларды жумуштарга чакырабыз. Бул жакта билесиздер, заводдор, фабрика, цехтер өзүңүздөр тандап аласыздар. Жумуштар сиздер билгендей эле графиги 6 күн иштеп бир күн эс аласыз. 8-ден 8-ге чейинки жумуштар. Ошондой эле айлык акы 2200-дөн 3000-ге чейин барат. Орусчаны жакшы билген болсоңуз, скаттарда жакшы жумуштар бар. Ошондой эле урматтуу мекендештер, завод, цех, фабрика компаниялар да бар. Биз авиабилетин төлөп беребиз. Эгер авиабилетин төлөп бергенден кийин сиз 3 ай иштеп койгон болсоңуз, авиабилет акчасы бекер болуп калат. Эгер сиз эч бир жумуш жактырбай 1 ай иштеп 35 күндүк вакыттан иштеп кеткен болсоңуз, анда сиздин айлыгыңыздан авиабилет кемитилет дагы, бирок айлыгыңызды толук колуңузга аласыз. Сиздер билгендей эле 6 күн иштеп бир күн эс аласыздар. 8-ден 8-ге чейинки жумуштар, тамак ашы бекер, жатакана бекер, регистрация бекер болот. Урматтуу айныр мырзалар, Ислам Калдаев, жакшы иштер бар долбоору ар дайым жакшылыкта Аллах таалам колдогон болсун. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер билгендей эле биз бүгүн аэропорт Внуководон, Москва шаарынан Кыргызстанга учуп жатабыз. Урматтуу мекендештер, айныр мырзалар. Биз болсо 7-чи группа адамдарын жайгаштырып, эми болсо 8-чи группа адамдарын учуп бара жатабыз. Сиздер көрүп тургандай бул Москвадагы аэропорт Внуковонун ички залы. Билеттер алып, Кудай бурса учуп барабыз. Урматтуу 8-чи группа, даярданыңыздар. Барып, сиздерди Россияга алып келебиз.